Эгер чындап Кудайга ишене турган болсоңуз, зикир чалыш оңой болот. Куран бар, жаттап баштайсыңар. Муну Куранга түшүп баштайсыңар, субхана, жеңил болот. Бирок биздин жүрөктөрдө иман аттың ушунча алсыз болгон себебинен эмне болот экенбиз? Эми Аллаху акбар, биз бат эле имандан кайтып кетип атканбыз да. Бат эле бизди оңойлоп калды азырчы. Бир-эки адам туруп койсоң, көрүп атасыңар жанагындай TikToктон деле, Instagramдан деле кыйкырышып, мынакей мен жолугумду чечем деп чечип аткандар көрүп атасыңар азыр, туурабы? Жол стресстен чыгарат. Чечип салсаңар стреске мындай бир мындай стресстен чыгып кетпейсиңер. Көчөгөн мурдан чөйрө көрдүм. Мынекей бир Казакстандан бир аял мындай бирөө психологко барды дагы жолуңду чечти, жолугун чечти. Мен дейт бир воплощение болдум. Көрсө мен жөн эле жашоо бир башка жашоого кирип кеткен турбаймынбы? Туура эмес жашап жүргөн турбаймын деп чечкенден кийин чачын жометип боёнуп чыга калса, эми мына мен бошодум деп атты, боштондукка чыктым деп. Не может быть, субханалла. Жолук салынган акыбалда да, салынбаган акыбалда да боштондукта эмеспиз биз. Мусулман, субханалла, биз некен өмүр бою мындай жашообузду акылга жетип, 9 жаштан баштап өлгөнгө чейин, субханалла. Өлгөндөн кийин да мына мен имаммын. Ошол жерге мүрзөнүн ичине бар аялдарды коюп атканда аялдар бизде барбайт да. Мүрзөнү коюп аткан мезгилде үстүнө мондай чоң эмени жаап турабыз. Чоң шейшепти жаап турабыз. Ошо кирип бараткан мезгилде дагы башка бөтөн эркек көрүп калбасын дейбиз биз. Ушунча деңгээлде. Мына азыр салынбасаң, мынекей кепин кийгенде салдырабыз сөзсүз. Эркекте 3 эле кийим боло турган болсо, аялда 5 кийим болот же кепин. Мынакей деген нерсе ушундай иман деген нерсе, ишеним деп аткан ушул эки. Мына бул жерге эмне алып келди бизди? Ишенимибиз алып келди. Бизди бул жерге эмне алып келди? Биздин ишенимибиз, биздин иманыбыз алып келди. Эгер имандан башка нерсе эч нерсе алып келе албайт эле. Ошон сенин иманга күнү мына намаз окутабыз, иманыбызды кубаттап атабыз, орозо тутабыз, иманыбызды кубаттайбыз, Куран окуйбуз, иманыбызды кубаттайбыз, субханалла. Ушундай да.